Ошол үй ono үй меники, бул үй кошунамкы. Анан алар Россияга кетип калган жарака чыкты деп. Мына жолдон чыкканда жарака. Мына көрүнүп атат го ошо жолдо. Анан кийин аналар дагы ошо баары көчкүдөгүлөр жарака чыккан жер. Келини бар, өздөрү эмне жакта турат. Күндүзү эти менен түшүп атат да. Наркы ono өкмөттүкү. Мурун айыл өкмөттө иштеген. Ошонуку. Бардыгын көчүрүп чыгарды айылдагы. Ооба чыгарды. Мына үйдө дагы күйөөсү Россияда алам келе албай калды. Келин ортокто апасыныкында. Үй бузулган. Анан мына жактан чек берген чатыры бар мына жакта. Мынандай мурун жарака бар болчу да, мына жерде жарака бар болчу. Ошондон неметип койгон. Анан мынандай жыгачтар мынандай коюп, сайдан кичине коргонгонбуз. Аны эми алып кетип атат. Азыр мынантип атат. Мурун суу көп болгондо чөбүздү эми алып кетип калган. Ошо бир күнү катуу жааса корктук. Мына баламкына чыгып. Калбы Жусупбаева кооптуу жерде турган айылдагы үйүн көрсөттү. 2 кабаттуу турак жайын маркум күйөөсү жакынкы жылдар эле салып бүтүргөн экен. Эми минтип сайдагы суу ташкыны аларды чатырга көчүүгө аргасыз кылды. Үй бүлө апрель айынын этегинде көчүрүлгөн экен. Анан эми салалы десек каражатыбыз жетишпейт. Өкмөттөн кичине жардам болсо жакшы болот эле. Анан ошентип отурабыз. Аякта үйдү ушу жашка мен ушу 67-ке чыкканда зорго бир ушуга чейин салганбыз. Андан бери эми бул үй салганга каражат жетишпейт ошо. Эми кыйналбадык деле отурабыз эми. Үйдөй болбойт да. Үйүңдө жакшы кирип чыгып, үйүңдөй болбойт. Аяка эгин тигин эгип койгонбуз, күндүзү түшүп, эртең менен түшүп, тирелигибизди кылабыз. Кечинде чыгабыз, бияка жамгырда коркобуз, чыгып келе беребиз. Жамгыр жааганда. Тоо башындагы чатырда күн кечирип жаткан Калбы Жусупбаева күн сайын ылдый жактагы турак жайына түшүп чарбасын, эгинин карап кетет. Чатырда өзүнөн башка келини жана 4 кичинекей небереси бар. Кара-Март айылындагы 20 үй бүлө ушундай шартта жашап жатат. 3 балалуу келин Нияза мында келгенине 2 жумага чукулдады. Күн ысыкта чатырда жашоо кыйын экенин айтат. Биз бул жака 1-майдан баштап келдик. Бизди көчкүдөн сактангыла деп ушул жака чатырларды алып келип тигип берди. Ушул жака чыктык. Өзүбүз машина жалдап, жүк көчтөрүбүздү өзүбүз алып чыктык. Суу ташып ичсек дагы сууларга, машиналарга акча төлөп сууларды алып чыгабыз. Суу шор суу, ичиш кыйын. Ичсең эле ичиң ооруйт. Эптеп ушинтип жашап атабыз. Кичинекей балдар менен ысыкта, монтип күн ысыганда ысык. Жамгыр жааганда кичине суук болот. Жаш балдар, бешикте балдар бар, аллей балдары бар. Ошолор менен балдардын келечеги деп ушул жака чыктык. Эми чекти берсе, билбейм эми дагы кандай болот, кандай жок. Кара-Март айылы курамына кирген Сузактын Кыз Көл айыл аймагында 16 миңден ашык адам жашайт. Бул өрөөндө 310 үй бүлө жашаган жер кооптуу тилкелердин катарына келет. Аларга 1994 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан корутунду берилген. Бирок эч кимиси турак жайларынан көчкөн эмес. Алардын жарымына убагында жер тилке жана жеңилдетилген сууда да берилген. Кече МЧС монитор жүргүзгөндө ушул кайрма участкасын бадырак айласына ошол жерге өтө кооп деп МЧС тарабынан келишип, алар МЧС тарабынан чатырлар берилди. 20 чатыр тигиштик. Анан айыл өкмөтү жергиликтүү бийлик тарабынан 2 көчөгө электр линиясын тартып бердик. Биз анан ар бир чатырга өзүбүздүн бюджетибизден светтен алып кирип бердик чатырына чейинчи. Анан суу маселесин бул суга курулушка суу маселесин чечип бергенбиз. Суу маселесинен сырткары биз быйылкы жергиликтүү бюджеттин эсебинен жолдорун шагылтып берүүгө акча карадык да биз. 12 айыл курамына кирген Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү 10 айылда жер көчкү жүрүү кооптулугу бар. Жергиликтүү бийлик тарабынан аларды көчүрүү боюнча 34 гектардан ашык жерди трансформациялоо документтери 2019 жылы өкмөткө сунушталганы менен чечиле элек. Жергиликтүү тургундар тоо арасындагы айылдан биротоло башка жактарга көчүрүүнү өкмөттөн суранышат. Балки мамлекет дагы карап көрүп, чамасына жараша карап көрүп,
узак мөөнөттүү бир суудалар берүү маселелерин карайбы. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй мына өзүңөр көрүп турасыңар, могул Кара-Март айылынын географиялык абалын көрүп турасыңар. Бул жер кайрадан эле баардык жерлер көчкү. Бул жактан эгер көчсөң бул жакта жаракка коркунучу бар да. Ошондуктан балким калкты кайрадан эле көчкүдөн эле кайра көчкүгө алып чыгып койбостон, балким тегизирээк жерден трансформация кылууга өкмөткө бир жеңилдетилген жардамдарды берилеби? Өкмөт бизге качандан бери айтып жүрөт, тегиз жерге трансформация кылууга жерлерге чамасы жетпей атат. Балким бул жергиликтүү өкмөттүн эмес, бир жогорураак деңгээлдеги өкмөттүн маселеси болуп калаттыр. Кара-Март айылынан кайрма участкасына көчүрүлгөн чатырдагы 20 үй бүлөнүн бирөө гана жаңы турак жай салууга курулуш баштады. Жер тилке алган 12 адам каражаттын тартыштыгынан жаңы там салууга киришелек. Демек, алар быйылда чатырдан кийин кайрадан кооптуу жерге жашоого аргасыз. Биз азыр кооптуунун дагы мындай бир жаз айлары келгенде көчкүдөн эң кооптуу деп талдап атабыз да. 102 үй бүлө кооптуу деп талданып, аны дагы азыр коопсуз жерлерге бүт жалпысынан 174 үй бүлөнү дагы көчүрүп чыктык да биз. Көчпөйбүз, биз бул жерде эчтеке болбойт, жашай беребиз дегендер болуп атат. Аларды болсо, өзүңүз билесиз, биз азыр область боюнча эми дагы 36 үй бүлөнү сотко да бергенбиз да. Себеби анын башка айла жок болуп атат, ошто сот аркылуу көчүргөнгө деп сотко берилген. Эми азыркы учурда негизи билесиздер, өкмөттөн камсыздандыруу эме иштеп атат, ошондуктан негизи элдер бардыгы үйлөрүн камсыздандырыш керек да. Жалал-Абад облусунда 1367 түтүн кооптуу аймакта жашоосун улантууда. Ал жарандарга сел, суу ташкын, жер көчкү коркунучу бар аймактан көчүү боюнча адистер корутунду берип, сот чечим чыгарса да ордунан козголбой келет. Учурда мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү да токтотулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.